Assalamu alaikum, урматтуу жердештер, урматтуу биздин туугандар. Мына бүгүн биз Москва шаарындагы Кундуз карындашыбызды кабар алганы келдик. Бул карындашыбыз 2 жылдан бери ушу бөйрөгү ооруп, турмушунда оор тагдырына туш келип отурат. Ушу урматтуу биздин жердештерди, кайрымдуу элибизди жардам сурайбыз. Бүгүн өтө жардамга муктаж болуп турабыз. Себеби 2 бөйрөгүн алмаштырыш керек экен. Бул карындашыбыз Россиянын граждани болгонуна байланыштуу ушул Москвада карашка туура келип атат. Ошон үчүн кайрымдуу элибизден жардам сурайбыз. Бул дагы бир нерсе, бул ар бир адамга ушундай оор тагдырга туш келгенде бир эле Кундуздун башына келген оор мүшкүл эмес, ушул бардыгыбызга тиешелүү деп ойлойм да. Ошо бардыгыбыз эл менен эл биригип, эл жардам берсе, менимче ошо жакшы. Байназаров Кундуз 1981-жылы Баткен шаарынын Четпа кварталында төрөлгөн. Ушул жылдын октябрь айында гемодиазге түшүп калды. Ош шаарында түштү. Россиян гражданини болгон үчүн бизге өтө кымбат түшүп калды. Ошол жака алып келип карап отурган күнүм азыр. Эжемдин акыбалы Кудайга шүгүр түзүк эле, бирок 2 бөйрөк отказ бергендиктен алмаштырууга муктажбыз. Донорубуз бар. Рахмат ушул эжелерибиз, акаларыбыз келишимчалык кабар алганына. Ушул убакка чейин жардам берип жатабы адамдар силерге? Ооба. Ошол бизге азыр ошол Москванан Алато кыргыздары фонду чалып ошолорго акча которду. Казакстанда полный кыргыз иштеген кыргыздар, базарда иштеген студенттер, ошолор которду 85 000 рубль. Ошолор азаздан которуп атат, баары жардам берип атат, сурап атат, чалып атат, үйгө келип кабар алып кеткендер болуп атат эжемди. Кече ошол Аксайдан бир блогер Талай деген бала келип өзү кабар алып кетти. Ошолорго дагы чоң рахмат. Баардыгы келип кабар алып сурап, ошол колунан келген жардамын беришип атат. Азыр дагы бир суроо да, мына квартирада жашап жатат экенсиңер, бул квартираны сатып алдыңарбы? Силерде өзүңөрдө үй бар деп уктук да биз элдерден. Анан ошого жооп берип койсоң. Жок, эжемдин Москвасында эч кандай мүлкү жок. Кыргызстанда бар, бирок ошону продажга койгон эле өтпөдү. Москвада үйүбүз жок. Ушул квартираны бир гана эжем үчүн октябрь айында снимать эткенбиз. Снимать этип, эжемдин ноябрга чейин, 22 ноябрга чейин ошол жерде жалгыз карадык. Изоляция менен карадык. Врачтар разрешение бербей койгондуктан 2 айга өзүбүз төлөп карадык. Рахмат сага дагы, жаш болсоң дагы ушинтип эжеңди карап. Кимдин колунан канча келет бардыңыздар, суранамын, жардам бериңиздер. Ушул илдеттен чыгып кетейин. Чыгып сиздердин араңыздарда жакшылап жүргүм келет.